1973 жылы 7 июлда азыркы Кадамжай районунун Ынтымак айылында мугалимдин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Алтын балалыгы айылдын атыр жыттуу койнунда өтүп, ырга жакын шаңдуу күндөрү балалык кезинде эле башталган. Ал атасынын жаркын элесине арналган бакыт кушу, жалгыз арча жана бактылуу балалыгына арнап «Мен бактылуу бир кызмын, апама» деген ырлары менен колуна калем алып, сезимдер сересине балалык кезинде эле жол ачкан. Жолдошу Бердибай Тактаров менен 2002 жылы көпчүлүктүн агымы менен Москва шаарына аттанышкан. Андан бери көп жыл өтүп, балдарын татыктуу тарбиялап чоңойтушуп, Гүлбара Тактарова чыгармачылык менен бирге көптөгөн кайрымдуулук фонддору менен иштейт. Анткени бөтөн элде жүргөн кыргыз элинин укугу, тагдыры анын чыгармачылыгы менен тыгыз байланышкан. Өзүнүн атуулдук жүрөгү менен көптөгөн ардак грамоталар жана сертификаттардын ээси. Датка медалы менен сыйланып, алыста жүрсө да өз элине кызмат кылуу менен бирге жердештеринин укугун жана кыргыз кыз-келиндери менен тыгыз байланышта бир топ иш-чараларды алып барып, кеп кеңешин аябай келет. Гүлбара Тактарова Аруу дүйнө адабий акын жазуучулар клубунун мүчөсү, көптөгөн ырлардын автору. Эргүү өзүмдү эркин алган убактарда, бактылуу болгон убактарда, жакшылыктарга жакын болгон убактарда эргүү келип, умтулуп көп жазышка аракет кылып калам. Ырды мен 7-класстан баштап жазам. Биринчи жазган ырыңызды айтып өтсөңүз? Биринчи жазган ырым атама арнап жазган «Жалгыз арча» деген ырым. Анан өзүмдү бактылуу сезип, кандайдыр бир балалыктын бактылуу күндөрүнөн «Бакыт кушу» деген. Апама эркелеп, апамды жакшы көрүп, апама деген ырды. Ошол эң алгачкы ырларым. Москвага 20 жылдай болуп калды. 18 жылдан ашып 20 жылдай. Үй бүлөңүз тууралуу айтып өтсөңүз? Үй бүлө жолдошум бар. 2 кыз, 1 уулум бар. Буюрса 7 неберелик болобуз. Балдарыңыз, кыздарыңыз каякта? Азыр үчөө тең үй бүлөлүү Кыргызстанда. Клубка, Аруу дүйнө адабий клубуна Кадамжайдын мүрөк суусуну ичкен ушунчалык жакшы акын Эгемберди Эрматовду эскерүү кечеси болду. Ошол эскерүү кечеден Аруу дүйнө адабий клубу барып, Эгемберди Эрматовду Кадамжайдан чыккан акынды баалашып, көптөгөн ырларыны, акындын көптөгөн ырларыны ошо жерде окушуп, ошондо таанышып, ошол клуб менен Кадамжайлык Максак агай менен программа түзүп, программа менен барып, өзүбүздүн Кадамжай элини баалап, Кадамжай элибизде Эгемберди Эрматовдай акындар бар экенини тастыктап, ошол алыскы талаада, ошол жерден ошол клубка жакындашып, ошол жерден кошулуп калдыңыз. Бирге жүрүп калдык. Кыргызстанда жазган ырларыңыз менен Москвада жазган ырларыңыз айырмаланабы? Ооба, айырмаланат. Анткени алыс журтта жүргөндө сагынуу, кандайдыр бир жүрөккө толбогон өксүк, кусалык, бир башкача бир эме менен жазат экенсинчи. Ушунчалык толкунданып, көзгө жаш алып, жүрөгүңдөн арнап, атап жазат экенсин. Кыргызстанда жазган ырларым бар. Бала кезимде турмуш куруп, өзүм балдарыма, өмүрлүк жолдошума, туугандарыма, бир туугандарыма жаратылышка арнаган ырларымдан Москвадагы жазган ырларым айырмаланып турат. Армандуу сырлар кичине өзгөртүп турат экен. Алдыдагы пландарыңыз? Алдымдагы пландарым ушул Аруу дүйнө клубу менен биргеликте иштеп, көп китептерди чыгарып, ырларды чыгарып, жана ушул өзүмдүн Кадамжай элиме барып, Кадамжай элимде ушул айыл апанын маданиятыны көтөрүп,
90-жылга чейин 2000-жылга чейин жетишпеген маданияттуулукту көрүп өзүм баалап келгенмин. Ошол маданиятты дагы айлапада көтөрүп, өзүм ушул Аруу Дүйнө клубуна айылга алып барып, көтөрүп, ошол жердеги жаштарды, айылдагы мен бир эжемди айткым келет. Мамахан деген эжемди, айылападан чыккан жазуучу, китеп тырмак басмасынан чыккан. Ошол эжем менен ушунчалык китепке чейин жазган ырларыны бизди тургузуп алып туруп окуп, ушунчалык күчтүү неме менен жазат эле. Ошону ушул айылападагылар маданият үйүндө кандайдыр бир жакшы нерселерди белгилеп, ошондой көпчүлүктүн арасында чыгып окушса, жүрөктөгү арзу муңдарыны, армандарын, сагынычыны, ушул айылды баалаган маданият тармагыны көбүрөөк көрсөтөйүн деген максатым бар. Рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Мен элимди сагынганда, баалап барктап келемин, көөдөндөгү сагынычты ыр саптарга тиземин. Туп-тунук таза сууларың дем күч мага бергендей, дөөлөттүү элим бактыма мен барганча эсен тур. Сагынып барсам алыстан, булбулуң бакта сайраган, асыл барктуу сөзгө тең касиеттүү эл журтум. Элим журтум, кең бакытым, элсиз кайдан ким жашайт? Эли бардын бакты бар, жоого бекем чеп курган. Көкүрөктө сагынган, өзөктөгү кайнаган, элим жерим журтума жаным тиксем арзыган. Мекендешим, алыстабыз, бирок жүрөк мекенде. Ар бир минут жүрөгүңдүн соккону, туулган жердин топурагы алтынын, жүрөгүңдүн кең төрүндө сактагын. Алыс тагдыр таштактарга урунган, тайгалансаң көздөн жашың куюлган. Мекендешим эч убакта кайгырба, тагдырыңдын буйругуна баш ийгин. Жашоо үчүн күрөшүүгө кабынып, жан кейткен азаптарга малынып, жандай көргөн уул кызың атенең, күткөнүнү эч убакта унутпа. Тилек максат бир күн насип этери, орундалсын таза дилде ойлору, алтын башың аман болсун ар убак, кайда болсоң мекендешим аман бол. Жарашкан тагдыр жолунда, жарыгың берчи бактыма, жароокер болуп жүрчү сен, асыл кеч жарым жанымда. Данектей жапжаш жанымда, тандагам сени тагдырга, дайыма күйүп жаныма, дарыдай сөзүң аяба. Тагдырым сенин колуңда, таарынбай меч тагдырга, тамаша айтып түшүнүп, жүрөлү көңүл оорутпа. Табыштырып теңир кошконум, теңимсин жашоо мазмунум, теңебейм сени башкага, өзгөрсө тагдыр жолдорум. Жарашкан тагдыр жолунда, жарыгың берчи бактыма. Апам берген ак бешикке бөлөнгөн, ак тилектүү айланайын жан кызым, апалап эркелеп тосуп чыккан, ак көңүлдүү мотурайган ырысым. Жаратканым өмүр берсин ченелбеген, жанып турсун жүрөгүңдө таза оюң, жүрө бергин тай басып, мүдүрүлбө, ак бешигиң кут болсун алтын кызым. Аруу тилек максатың кенен болсун, аккан суудай терең жана таза болсун, арнаган өз элиңе эмгегиңди, асыл заада бир кыз болгон чоңойгондо. Эжелерим, алыстан мен сагынып барганымда, апамдын жыты мага келе берет, анткени апамдын жыты сиңип, калган сыйт эжелеримдин оң бетинде.
биринин күлкүсү окшойт күмүш болуп, биринин сөзү окшойт алтын дедим, бириден апам жыты келип турат, айланайын өзүңөрдөн эжелерим. Сагынып өзүңөргө кагыламын, алыстан эркелеп табынамын, апамдын жыты окшош өзүңөргө, айланайын бар болгула эжелерим. Гүлбара Тактарова өзүнүн чыгармачылык жолунда талыкпай иштеп, туруктуу көз карашы, үлгүлүү жүрүш-турушу менен дайыма бааланып келет. Кичипейил, ийкемдүү, элпек мүнөзү ар бир адамды өзүнө тарткан акын Гүлбара Тактаровага дагы бир жолу чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалап кетебиз.